Депутат Айбек Маткеримов Өзгөн районундагы көчкү түшкөн аймактын тургундарынан кабар алды. Кичине чек берсе, эгер узак мөөнөттүү кредит или суда ошолорду караштырып берсеңер, бизден кичине эме кылса болот да. Колунда бары бар, жогу бар. Ошондон караштырып берсеңер. 3 семья бир үйдө жашап аткандар бар. Күчүбүз жетпейт. Ошонун балдарыбызга жок дегенде мейли, бир балабыз бизде калсын. А бирөөсүнө чек бергенге болобу? Мындай дечи. Ошону айтып атпайбы? 18 жашка чыккан адамга акысыз чек берилет деген жер бар. Айыл өкмөт тарабынан. Анан эми азыр сиз чээсип атасыз да. Сиздин үйүңүз бир адамга корутун чыктыбы, бир чек болуп эсептелет. Тактап айтсак, 22 март күнү Карл Маркс айылынын Кызыл Күнгөй тилкесинде жер көчкү түшүп, 18 турак үйгө коркунуч келтирген. Мындан улам алар коопсуз жерге которулуп, чатырларга жайгашкан. Аталган көчкүнүн кыймылы азыркыга чейин токтой элек. Бул күнү эл өкүлү тургундардын жашоо шарты менен таанышып, алабалын сурады. Жер маселелерине эртерээк чечип берсе жергиликтүү бийлик. Азыр ал жөнүндө да сүйлөшөбүз. Мына сиздерден болгон оюңарды угайлы, суроо талаптарыңарды угайлы. Жооп бере турганына ушул жерде айыл өкмөт, аким жооп берсин. Бербегенине башка жакта чечиле тургандарыны эси жогорку жактан өкмөттө маселелер болсо мен жардам берейин. Ошентип эми сиздердин маселеңиздерди чогуу барыбыз биргеликте чечели деген ой тилек. Жолугушуу учурунда депутат тиешелүү кызматтар бул аймакта кандай иш жүргүзүп жатканын сурап кызыкты. Мындагылар 1994-жылы дагы жер көчкү коркунучу бар аймактан учурдагы Кызыл Күнгөй тилкесине келип олтурукташкан. Мындан улам башка аймакка турак жай салып көчүрүү маселеси тургундарды түйшөлтүп жатат. Чатырда жашап атабыз, чатырыбызда сыз болуп атат. Бизге деле кыйын болуп атат. Ушу тез аранын ичинде бизге ушу чек берип, ушу куршаптан берсе жакшы болот эле. Бар жак эле ушу көчкү басып кыйналып атабыз. Ден соолугубузда да байланыштуу ооруп атабыз. Ушу медсестраларыбыз давленияларыбызды өлчөп, дары-дармек берип атат. Анан эми бул жерден дагы көчкү табигый кырсык экен, көчкү жүрүп кетти. Эми азыр дагы алып барып дагы бир жердеги тоодун немесинде мына жерге коопсуз деп бизди алып барып атат. Биз ага макул эмеспиз. Себеби биз өмүрүбүз өткүчө үй салып эле бала чака багабызбы, башка болобузбу? Үй салышка мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн бизден сураныч бул тегизирак жерден ушул өкмөттөн суранып кетебиз. Тегизирак жерден, жакшыраак жерден жер берсе, ошол жерге үй салып көчүп барсакпы деген ой. Биз ушул азыр Куршаптын бир жерине алып барса ушул тегизирак. Ошол жерге көчүрсө Кызыл Октябрга боло берет. Ошол жерден бир чек берсе, ошол жерге көчүп барсак дейбиз. Балдарды барын ылдыйга жибердик, окуучуларды, жаштарды, жалаң ушу аксакалдар калдык. Мына чатырда чатыр берди, жашап атабыз. Бирок сызда аябай суук түнү, кар кетелеге алып бизде мөңгүлөр. Аябай энди коркуп үйлөргө жакындап атат. 2-3 үйдү бузду. Бизге жакындап калды. Акыркы биринчиден мен отурам азыр. Жакындап келет атат. Аста жылып атат. Ушу тезирээк ушу немебиз чечип берсе көйгөйүбүздү үй салышка аракет кылып чыгат элек. Кызыл Күнгөй тилкесинде жер көчкү түшүү коркунучу 2017 жылдын жаз айларында активдеше баштаган. Өткөн жылы бул аймакта жашоого кооптуу делген корутунду чыгарылып, тургундарды көчүрүү керектиги сунушталган. Бул жерде азыр 18 үй бүлө бар. Ошо көчүү коркунучуна кирген 18 үй бүлө көчүп келген. Кече күнү ушу общественный мониторинг департаментинен дагы 4 үйгө корутун чыкты. Бүгүн ушу маселе көтөрүлүп, ушул палатка керилип, бүгүн көчүрүп чыгабыз 4 үй бүлөнү дагы. Азыр бул жерде ошол 24 үй бүлөгө чек берүү маселеси бар. Аны бизде азыр Киров айылында 23 гектар жер бар, ушул жерге барууга булар макул болбой жатат. Азыр эми ушул маселелер көтөрүлүп атат. Бардыгы ошо райондун башчысы, облустун башчысы болуп ушул маселени чечүү үчүн иштер жүрүп атат. Эл өкүлү андан сырткары Карл Маркс айылынын тургундары менен жолукту. Аталган айылда дагы жер көчкү кооптуулугу бар болгондуктан жашоочуларынын көпчүлүгү көчүп кетип, ондон ашык кожолук калган. Каны келип чогуу көрдүк. Себеби бул жерден айылдын тургундары кайрылышкан, ушундай биздеги бир ахвалыбыздан келип кабар алып көрүп арыз муңду угуп кетиңиздер деп. Ошондуктан келдим. Мен өзүм дагы бул айыл мага жат эмес. Бүгүнкү күндө мен ошол өзүм көзүм менен көргөндөн кийин эгер ушул жергиликтүү бийлик тарабынан чечилбеген маселелер жогорку тараптан чечиле турган болсо, мен тиешелүү министрликтерге, өкмөткө бүт бардык баягы болгон көйгөйлөрдү жеткирип, элибиздин суроо талабын чечкенге мен болгон күч аракетимди жумшайм.